Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, Санжыра программасы кайрадан эфирде. Биз бүгүн дагы деле болсо өз учурунда кыргыз элине, анын өсүшүнө, өнүгүшүнө, калыптанышына чоң салым кошкон инсандар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү маегибиз бул Канай уулу Байтик баатыр жөнүндө болмокчу. Маекке биз конокторду чакырдык эле, тааныштырып кетейин. Сол жагымда Кожомкулов Кемелбек аксакал, тарыхчы, журналист. Оң жагымда болсо Байтик баатырдын түздөнсүз урпагы Омаров Камил аксакал. Куш келипсиздер. Мына баарыбыз эле билебиз, тарых беттеринде Байтик баатыр жөнүндө өтө көп жазылган. Өзүңүз да мына китеп алып келиптирсиз. Ар кайсы белгилүү биздин жазуучулар дагы Байтик баатырды эскерип, анын эмгегине өздөрүнүн бааларын беришкен. Мына бүгүн дагы бир жолу ушу Байтик баатырды жөнүндө бир маек куруп, Байтик баатырдын өз кезегинде, коо калагындуу кезегиндеги жасаган зор иштерине бир көңүл буруп коелу. Сиз баштап берсеңиз ушул Байтик баатыр тууралуу. Байтик баатырдын төрөлүшү жөнүндө да бир ар кандай баягы каршы пикирлер жүрөт. Канча жыл төрөлгөн, кайсы жерде төрөлгөн адам өзү? Байтик баатыр Чүй Солтоо урусунун эң ири тарыхында, эң ири Кыргыздын тарыхында да эң ири инсандардан болот. Бул илгертен келаткан манаптардын тукумунан. Мунун атасы Канай, чоң атасы Төлөберди, анын атасы Жамансарт, Кошой би, Талкан би, Чаа дандар айтып отурса болот. Баары тең Кыргыздын тарыхында чоң ийиз калтырган белгилүү инсандар, Кыргыздын намысын коргогон, Кыргыздын ошо эл катары сакталып калышына чоң салым кошкон инсандар. Ошондой эле аталарын жолун жолдоп, Байтик чоң атабыз дагы чоң жакшы салым кошту Кыргыздын тарыхында. 1820 жылы төрөлгөн деген маалымат бар, 1817 жылы төрөлгөн маалымат бар. Ар кайсы авторлордо ар кандай. Бирок аташ боюнча Канайдын 3-чү аялынан төрөлгөн, 3-чү аялдын баласы болот. Энеси Таластан Кушчу урусунун эң кара торунун эң сулуусу деп айтылган кыз экен. Ошондо Канай өзү куда түшүп, кадырын салып, ошо баласына неме, ошо бүргө баатырды кадыры салып үйлөнгөн экен, муну энесине. Бул Байтик төрөлгөндө күйөөсү тоодон Канай жаңы түшүптүр. Түшкөндө астынан тосуп чыгып, уулду болдуң, атын кой баатыр дегенде, эки жакта карап, ошондо эгин орулуп аттыр, анан Бай тик деп койчу экен, мындай эгиндин немелерин боо койлоп тик койгондон Бай тик болсун деп, ошодон ошол ат коюлуптур. Байтиктин энесинен мурун Канайдын эки аялы болгон. Ошо биринчи аялынан Байсейит Бошкой деген бир тууган атагы чыккан. Экинчи аялынан Канайдын Бүтөш Тилеш деп чыккан. Анан кийин үчүнчү аялынан Байтик, Байгазы жана кийинки аялдарынан да бөлөк. Ошондо тарыхта кээ бир маалыматтарда бул Канайдын балдарынан бирөө гана Байтик гана баатыр чыккан деп айтылат. Туура эмес. Тарыхый бөлөк китептерде баарында бар. Байсейит Бошкой деген биринчи аялынын эки баласы тең баатыр аталып, Кыргыздын тарыхында өсүптөрүнүн орду бар болчу. Бул оор бала башынан дегендей Байтик кичинекейинен тың чыгып, торпок жагыштырып, Канай деп уран көтөрүп, ушундай элдин оосуна илинип калыптыр. Кийин ошо бул чоң инсан болооруна көзү жетип, элдер ушу көз тийбесин деп, кийин муну чоңойгондо атасы муну Таласка тайкелерине жөнөткөн экен. Анан аяктан дагы көп кишилер менен таанышып, ошо балдарды чогултуп алып, аларды башчы болуп, өзүнүн ошондой өжөрлүгү менен, өткүрү менен, курчтугу менен, эр жүрөктүгү менен, намыскөйлүгү менен аякта да таанылып, Чүйгө кайтып келет кийин чоңойгондо. Таластан кайра өзүнүн жерине Чүйгө келатканда, азыркы Кара Балтанын үстүндө Кайыңды, Талды булак деген жерде агалары конуштап турган Байсейит Бошкой. Аларга учурашып чыгат бир тууган агалары. Анан кийин ошондо Байсейит, эң улуусу Байсейит баатыр,
Ал ушундай кардуу, алда баатыр киши болгон. Анан ошондо боз үйүнө киргенде Байсейит Баатыр агасы туруп учурашат экен. Туруп учурашып, анан кийин чай ичип анан узаткандан кийин байбичеси, Байсейит Баатырдын байбичеси сурап калат. Таң калып, Баатыр, сен өзүңөн кичүү адамга, иниңе туруп учураштың, бул эмнеден деп. Ошондо Байсейит Баатыр айтыптыр, бул иним Баатыр, мунун жолу ачык, бул ири инсан, мунун эки далысынан жолборс көрүнүп турат. Мунун келечеги кең деп, ошону Байтикке баа берген экен. Анан кийин бияка келип, ал көп бул чүйдүн тың чыгарулары менен баары менен аралашып, өзүнө жанагы жигит топтоп, жакын дос күтүп, анан кийин ошону менен бирге бияктан жаш кезинде Кыргызстандын белгилүү инсандары, мисалы Ажыбек Датка таластан, Саруудан чыккан. Анан кийин бул немеден Кеминден Жантай Биял Сарбагычтын чоң болгон. Ошолор менен карым катнаш түзүп, ошолордон акыл алып, тарбия алып жүрчү. Ажыбек Даткан Нурак деген баласы менен дос болот абдан жакшы. Кийин айтып кетерчи нерсе, ошо Аяш ата деп абдан сыйлап, Ажыбек Датка болсо Кокон хандыгында чоң мындай таасирлүү киши болгон. Анан кийин ошо баласынан жанагы бул балык ооз жөнүндө бир кеп бар. Тарыхта калган сөз. Аяш ата, мен сизден бир нерсе сурайын, бересиңби? Бересизби дейт экен. Ал тиги эчтеке оюна келбейт, эми сураса жылкы сурайбы бир неме деп, анан макул дейт. Анан макул дегенде, мен ушу балык оозду өзүм алып кетейин. Балык ооз менен жүрсүн деп сурайт. Тиги Датка, Ажыбек Датка уже убада берип койду, макул деп. Анан сөздү кайтарыш болбойт. Анан ошо менен макул болгон керек. Бирок ичинен кичине кейип калыптыр. Макул деп койгондон кийин бериш керек да. Ошо балык ооз деген Байтиктин алдында бул акын болгон да, абдан чоң акын экен да. Ал өзү Манасты айтчу экен, Семетейди, Сейтекти айтчу экен да. Анан бир күнү ошо элге айтат, уккан Байтик айтат, бирүнө айтчы деп отургузуп, элдин баары отуруп айта баштаганда, бир күн өтөт, 2 күн өтөт, 3 күн өтөт. Анан Байтик айтат, токтотпай, качан бүтөт десе, бул төгү башталышы дейт. Анда мындан кийин айтпагын, элдин баары жумуштан калат экен деп, балык оозду айттырбай койгон экен. Туура. Анан жанагы сөздү улап кетейин. Жантайдын айылына балык ооз экөө барат. Балык ооз экөө барып, 1 ай ошол жакта сый көрөт. Анан кийин Жантайда мунун баатырдыгын, эрдигин, ушундай намыскөй, ушундай Кыргыздын белгилүү кишиси боло турганын сезип, буга көк шалкыны тартуулайт экен. Батасын берет экен. Ошо менен бул ушундай улуу инсандар менен аралашып, жаш кезинде бул жалаң алардан неме таалим албай, ошол кездеги саясий, геосаясий акыбалды сурап билип, тегеректе эмне болуп атат, бөлөк элдерде кандай жаңылыктар бар, ошолор аркылуу билип турчу экен. Ага кезде 19-кылымдын башында Россия империясы бул Орто Азияга көңүлүн буруп, өзүнүн таасирин күчөткүсү келген. Кокон хандыгы болсо бүт ушу тегерек четтин баарын, Орто Азиянын көп жерлерин ээлеп, элине салык салып, үстөмдүк кылып турган. Кемел аса. Биз да жаштык кезинде да бир аз көңүл бөлөлчү. Анткени биз айтып атпайбызбы, бул чындыгында атасы канай Байтикке көп көңүл бөлгөн жок. Баягы жылкычылар менен кошо жашап туруп койду, чындыгында. Көңүл бөлгөн жок. Ошону Байтик өзү байкап туруп, жанагынтип торпок минип, Байтик деп балдарды уран чакыртып, улам баягы белгилүү баягы тың чыкма балдарды жанына алып жүрбөдүбү? Ошондой бир жакшы сөз бар, сиз деле билесиз го дейм. Бул барып бирөөнө жылкы тийсе, досуна берип, жигит кылып жүрбөдүбү? Ошону кеп кылсаңыз. Ошо мында болгон экен да, Байтик апасы менен башка үйдө жашаган да. Ханда белки кандай болсо, өзүнүн байжасы менен башка үйдө жашаган. Анан канай көп көңүл бурган эмес, Байтик баласын эле күндө көргөн эмес да. Анда санда көргөндүр мындай айтканга караганда. Анан ошондо
Байтик өзү тыкан өскөн. Анын мамасы ушундай абдан акылдуу, кыйын аял болгон. Анан туура тарбия берип, туура направление берсе керек. Аны ошондо бул кыргыздар илгери тару көптүрчү, тару. Аны ушунда чоң казанга чоң толтура таруларды от чагып көттүр бышырат да. Бышырганда Байтик баягы хандын бир боз үйүндө жалаң чучуктар илинчи дейт. Бир боз үйдө жалаң сүрсөгөн неттер дейт. Анан баягы чучуктарын алып келип акырын салып кетишкен баягы казанын түбүнө да. Анан бышкандан алып чыгып барып, анан кесчи экен мындай чоңураак, бир 10 чакты баланы чогултуп, чоңураак чилек кылып, 10 болсо 10 киши болсо 10 бөлөп чучукту. Анан айткан жүгүргүлө. Байтик деп жүгүргүлө деп чекен да. Анан балдар жүгүрөт, байтик деп жүгүрөт, биринчи келген чоң берет. Ошентип жолдоштор менен ушундай ынтымактуу болгондо, бирок ошол жерде жигиттери, Байтиктин жигиттери, ханайдын жигиттери угуп алып, ханайга айтат экен. Ханым, сиз оğlunuz ушундай балдарды чогултуп, анан теги чучуктарды бышыртып алып барып, бөлүп ханай деп жүгүртпөй, Байтик деп жүгүртүп атат десе, анда үйгө киргизбей эле койгула, козу кайтарсын деп коет экен. Аны козу кайтар деп айтса, Байтик балдардын баарын алып барып, козуну бөлтөккө чыгып кайтартат экен. Анан козуну союп, шишке жасатып, дагы тоонун башына эле Байтик деп жүгүртөт экен да. Аны ошондон аны да жеткирет экен ханайга. Жеткирсе анда козу да кайтып, үйгө киргизбегилечи деп коет экен да. Эми баласы да бар. Анда ошондо анан куш өзү кана куш салчу экен да. Кыргыйда. Бөдөнө көп болчу дейт. Анан кыргыз жигити менен теги Арчалдын тегеренен кыргый салып келатканда, анан Байтикке мамасы айтат экен, ай, атаң менен барып учурашпайсың деп, торпокту минип дейт. Анан торпогун минип алып, чаап барып, атасына салам алейкум ата Канай деп айткан экен. Анда Канай, алейкум, ким баласың дептир да. Канайдын баласымын десе, ат дегениң ай, ушуга бир ат берип койгулачы деп тескери бастырып кеткен экен дейт. Анан бир жигит секирчи атын берет. Атты мингенде эле, ал эмне кылат эртеси күнү мына чүйгө келип эле Казакстандан жылкылар көп болчу экен да. Бирөөнү укурук менен байлап жетелеп келет. Анан ошо айылдан бир жакшы өстөн улураак жигит бар экен, бала бар экен да. Ошону чакырып, давай дос болосуңбу? Дейт, давай дос болобуз. Анда дос болуп, кыйылбай дос бололук деп туруп, Байтик ага жылкысын берет, жанагы кармап келген. Теги айтат, мен эмне кылам дейт. Сеники уже эмне болсоң ошого, только мен чакырганда келесиң минип дейт. Макул дейт. Арадан бир ачуу убакыт өткөндөн кийин бир 10 мүнөт, 20 мүнөт чакырат келгин деп, экөө барат дагы бир-бирден жылкы чыгылтып келет. Анан жетелеп келишет да баягы методу менен. Анан келгенден анан теги жигит айтат, ай, менен бул эмне кылам бул жылкын дейт да, укурук менен алып келет. Ай, ал сеники, эмне болсоң ошо бол. А сен эмне кылсаң, мен да бирөөнө берем дейт. Ошентип бара 40 дос жигиттер күткөн экен. Ушундай бар. То есть бул эмнени көрсөтөт? Бакын акылмандуулугу, элди жакшы көргөн, жолдоштор менен ынтымактуу болуш, бирге болгонго, ушундай уюштурганга өсүп Байтик ушундай абдан ушундай сөз болгон. Бул жерден Байтик чүйдө тыңчыгып, анан бул бийликти бар ошо кезде Жаңгырач башкарып турган Солтону. Ал акылман, улуу киши болгон Канайдын бир тууган агасы Эшкожонун баласы Жаңгырач, экөө бир тууган да. Анан мону кантип бийликти колуна тийгенин ошо жөнүндө көп сөз бар, ошону да мен айтып коеюн. Бул Жаңгырач менин айылында бир чоң аш болот. Ат чабышка көк шалкы деп жанагы Жантайдан алган жылкысын чаптырышат. Анан чаптырган ал биринчи орун алат. Анан жылкыга көз түшкөн Жаңгырач ошо жылкыны өзүнө алат. Байлатып коет да. Байлатып койгондо тиги Байтиктин агалары кичине ысаланышат. Эмне үчүн неме алат деп. Анан кийин ошондо Байтик кирип Жаңгырач агасына минтип айтат. Көк шалкыны кара шалкы алса, мал ээсин тааптыр дейт. Анан кийин ошондо Жаңгырач ыраазы болуп,
буга батасын берип, ошондо бийлигин өткөзүп берген экен. Солтоонун бийлиги 2 тизгин 1 чылбыр өзүндө болсун деп улуу сөзү калган. Ошондон кийин баштап бул 19-жылдын 59-60 жылдары так. Ошондон немесин алып, бийлик ошо Байтикке өтүп, тагдырында жаңы доор башталды десек болот. Мен ошо кошумча кылайынча, туура Жаңгыраш деген бул эң акылман адам болгон да. Бул Кыргызды чүйөрөнүн башкарган, баардык ушундай кыйын бий болгон, сөзмөр, акылдуу, баардык иште туура кылган. Кандай гана чоң жумуш баш той болобу, аш болобу, Жаңгыраш башкарчу экен. Жаңгыраш эч ким, только Жаңгыраш менен кеңешип, Жаңгыраш ушуну башкарчу экен. Анан ошондо ушу Сокулукта жана сиз айтып аткан аш болгондо, ар бир чоң ашта ат чабылчу деп билесиздер да. Анан ошондо Жаңгыраш айтат экен, арабыздан жаш бий пайда болду, жаш жигит чыгып атат, Байтик деген. Ушу Байтик аттарды алып барып чаптырганга ошо жетектеп барсын дейт да. Анан ошо алдыгы жүздөгөн аттар да баарын жетектеп барып, анан бир алыстан 100 километрден кой беришет да. Анан баягы 100 күн келгенде көк шалкыдан сиз айткан туура биринчи келет, ошо Байтиктин аты да. Биринчи келет. Келери менен теге Жаңгыраш айтат. Ал байлатып коет, бул мени болот байлатып коет да. Анан ошондо жанагы сиз айтып аткан Байсейит жана башка бошко жанашкан баардыгы тең. Андан ошо көп балдар күчтүү болгондо булар батырлар. Анан сиз эмне? Атты бел бул Байтиктин биздин ат. Сиз эмчин деп туруп баягы айтыша кетет да. Намыстан. Жаңгыраш айтат. Мен силер менен сүйлөшпөйм дейт. Мен Байтик менен сүйлөшөм дейт. Эмчин сүйлөшөбүз деп кыйкыра беришти да. Анан ошол убакта бул кыргыздардын арасында бар да, намыс эрди өлтүрөт деген. Бул намыс үчүн, баягы намыска калбаш үчүн. Баягы эмне кыларын билбейм, чатак болуп кетсе жаман болот экен, Жаңгыраш куят болот да. Анан теге баардыгын туруп анын бир бакта караса Байтик келатат дейт, алыстан уже. Аягында келатат да. Баардыгын чап кетет, бир 50-60 Байтик ортоштан баргандар. Баардыгы анан Байтикке барып эле айта баштайт, кыйкырышты, өлтүрөбүз, өлүш беребиз, мындай экен дейт. Анан Байтик айтат, мен түшүнбөй калдым, эмне дейт. Көк шалкыны байлап койду дейт, алып койду дейт да. Анда барып чабыша бергенде мага келдиңер дейт да. Анда тигилер айтат, эми сиз биздин бийиз болуп атсыңар. Аны сизден кеңешкен, айтканы келет дейт да. Эгерде мен айткандай болсо, макулмун дейт. Мен айткандай болбосо, анда бар өзүңөр билгиле дейт да. Сен айткандай болот дейт. Болобу? Болду дейт. Анда ошондо дейт, айткандара караганда биринчи Байтик келатат дейт бир, желдир чаап. Артынан 50-60 киши бир 10 метр аттада баары келатат дейт да. Ушундай Жаңгыраш, ушундай беспокойство этет экен деген. Чатак болуп кетеби деп. Бир тура калат дейт, бир отура калат дейт. Эми акылдуу киши дейм, чатак болбосун деп атат да. Анан бир 5 метр, 6 метрге токтогондо Жаңгыраш тура калып, Байтик мен атты байлатып койдум дейт да. Анда ошондо Байтик айтат экен. Ата, ат эсин таптыр, батаңызды бер деп. Анан сиз айткан батаңызды берген. Ошондо жана айткан бар кошулуп, алдынан дейт, жылан өтпөсүн, артынан ит үрбөсүн деп да кошулганы бар да. Ошондо батасын берген. Ошондо элдин айтканына караганда, ошондо Жаңгыраштын ининен 2 жолбор секирип Байтикке минген экен. Ошондон баштап анан Байтик болуп кеткен. Ошо Байтик Солтоонун башына келгенде биздин ошо чүйдө жалпы эле Орто Азияда кырдаал өтө татаал болуп турган. Ошондо Кокон хандыктар бул Бишкек чебин абдан бекемдеп, чүй бооруна 5000ге чейин сарбаздарды такай туруктуу кармап турган экен. Анан бул бир четинен жергиликтүү элди кичине кулдукта кармап туруу, бир четинен Россиянын немеси мындай жакындаганына даярдык болгон да. Ошондо 1858-1860 жылдары Бишкектин чебинин беги Атабек деген киши болуптур. Атабек эми бир маалыматтар боюнча муну теги кыргыз болгон дешет. Өзү Кокон хандын Бишкек чебинин. Анан өзү аны менен Жаңгыраштагы, Байтиктагы мамилелери жакшы экен. Эстүү киши болсо керек мындай. Анан салыктарында баягы аярлуу мамиле кылчу экен элге.
Андан кийин ошо ким Рахматулла деген келип калат анын ордуна. Бу Атабек Кокон хандыгына чоң кызматка которулуп. Ошондо Рахматулла болсо абдан зөөкүр, мындай уят сыйты жок, мындай жаман начар киши экен да көбүнчө. Андан кийин налогтордун санын, салыктын немесин санын көбөйтүптүр. Болбогон нерсенин баарын эле салык деп атып, андан кийин элди эсе баштаптыр. Эсе баштаганда ошо баарын тең байкап турган кыргыздын чоңдору бул ошо Байтик баары тең буга бөлүктө ысалары бар экен. Ошо менен буга бир жазасын берели дешет экен. Анан жалпы Кыргыздын ниети ушундай болчу, Кокон хандыгынын эзүүсүнөн кутулуш керек болчу да. Жалаң бул жерде эмес, бөлөк жактан да. Андан кийин ошондо Байтик бир жолу чакырса тиги шектенип келбейт. Анан бир жакын шылтоосун таап, анан бул Байтиктин бас бөлтөгүнө неме баламды отурсам деп абдан сый урмат менен тосуп алганга даярданып аткан, булар билип анан кийин кой баралы деп, анан кийин жакын бирдеме болсо качып келе калабыз деген. Анан кийин барат экен Рахматулла 60 жигити менен. 60 жигити менен барганда тигилер 500 жигитти даярдап муну жазасын бергенге даярданышат да. Жазасын бергенге даярдап анан ошо жыл жигиттерине басма айылдардын акылын кырып коелу деп бар неме буйрук берет. Анан чыкаранан бир маалы келгенде өзү сигнал берет немени карбаганга, баштаганга. Анан ошондо тиги немеси кароолчулары, жакындары тиги Рахматулланы атка мингизип качырышат. Качырганда артынан кууп жөнөшөт. Ошондо баарын эле өлтүрүшүптүр. Көпчүлүгүн өлтүрүшүптүр немесин. Анан бирөө тиги ким Рахматулла качып баратканда бу көкүм деп ошо өзүнүн туугандары Керкашка деген ошондо күлүгү бар экен, ошо менен найза менен кууп жетип, анан кийин жүрөгүнөн тешип өлтүрөт деген кимди. Ошо жерди өлтүргөндөн кийин анан кийин бул чепке келишет да. Чепке келгенде кыргыздар курчайт чепти. Чепти курганда күчтөрү жетишпесин сезишет. Анан кийин бу августтун аягы, сентябрдын башы болгон. Анан Сатылган деген өзүнүн бир инисин немеге жөнөтөт. Вернега. Анда орустар Колпаковский деген ошо башкарып турган. Ошого жөнөтүп, аны ушундай тез келсеңер болот, биз күчүбүз жетпей жатат дейт. Анан ошону эле күтүп аткан, ошондой жагдайды күтүп аткан Колпаковский анстан бияка келишпек болчу да кийин эле. Анан муну ушу колдонуп, ушу шартты колдонуп, аскер менен, замбиректер менен келип, анан кийин 12 күн ушу чепти талкалашат. Анан Кокондун сарбаздары катуу каршылык көрсөтүшөт. Ошентип анан кийин бул чепти 12 күн дегенде бар талкалап жер менен түздөй. Кошуп коеюн. Кошуңуз. Анан кайтып улантасыз да, кечирип коюңуз. Бул Рахматулланы өлтүргөндө өр эмеспи? Мындай болгон. Бул бөлтөккө чыгарган эмес орталыкка. Аны Төлөккө чыгарган. Төлөк деген теге Беловойскунун жери бар го. Жана Төлөк деген жерде. Мындан 40 километр экен да. Ошо жака чыгарат. Ошондо бир жана 40 60 ошондой жигиттер менен барат Рахматулла. Барат. Анан барганда жакшы кабыл, абдан сыйды көрсөтөт. Анан эң аягында плов бергенде, өзбектер дегенде плов берет да. Плов бергенде жанагы басмайын, анан жанагы жөгөнүн баарын кестирип коюп, Аланбайга салганда баар тең мынтыктары бар да, деге 60 кишинин. Алар мынтык менен ат кылып чыга калса, кыргыздар кача баштайт. Мынтыктын үйүнү да кача баштайт. Анан ошондо Рахматулланын аты дейт. Эки атын желкесинен чиштеп кармап туруптур дейт. Калган аттын баары качып кетет. Ошондо укчубуз дейт. Рахматулланын аты жүгүргөндө буту жерге тийбейт деп. Ушундай күлүк ат экен да. Анан баягы жерден анан эл баягы 500 айтпайбы, жигиттер баягы курчайт ортодон. Бирок алар Бишкекке жака басат да. Анан бир жарым саат, 1 саатча басса керек. Анан Байтик айтат, ай, бисмин болсо булар Бишкекке жетет. Анан булар көп, армиясы көп, басты кырып салат деп. Андан көрө давай качып киргиле дейт. Анда бир жигит айтат, менга уруксат бер дейт. Анан бир жигит найзасын алып анан качып кетет да. Мына салып алып. Баалап таркылап атып калды дейт. А жигит кулабайт дейт, токтоп туруп бирдемени эңип деле кайтып учуп чаап келет да. Көрсө илгери бу топчулар мындай эмес экен да, биздикиндей.
Мында сүйрі топчу болған, мында ұзынрақ та. Ошо топчуларын жұлып алып, топчумен атып атты, оқтары бүтіп қалған екен да. Анан емін давай, барын қашыдан бары қашырып келеді. Ошонда баяғы елдер аттар бар келеді да, баяғы туш жақтан. Келгенден теге ортасын бір ачыла қалғанда Рахматова шығып кетеді. Шығып кеттен дейді, құйын дейді, тімілі құйындай болып кетіп отады дейді да. Ошонда Рахматова кем айтқан байтықына Керғашқа жетеді деп. Ана ошо Керғашқа байтықтың аты, жана өкім айтқанда қуып жетіп, сайып, анап келген дейді. Өлтірген жоқ сразу. Өлбей қалған, түр ап келеді. Жарадар. Анап келгенден баяғы Рахматова айтады да, байтықты чықырыч, мен сөйлешейін дейді да. Анан байтық айтшықты чықырып десе, ал айтады. Батыр ханды көрсе, биді көрсе, өлбейді. Сойып қойғыла дейді да. Аны ошонды сойып қойған. Анан ошондон кейін анан қырғыздар қайта Ортарыстан ары барып, анан орыстармен жана байланышып, чықырып эметкен. Сіздер улуу кишисиздер, урпактарысыздар, байтиктин тарыхтар жумалын жакшы билесиздер. Ошондой сиздер окшогон телевидениеде көрүп отурган улуу аксакалдар бар. Бул бизин тактап коелу. Байтиктин Бишкек чебин алышынын себеби бул жанагы кокондуктун эзүүсүнө чыдаган жок. Бул биринчи. Экинчи, орус да келатты. Ал орустун күчтүү экенин сезбедиби? Ал орусқа бір ықтасақ, күшті ықтасақ тұрған. Бұл бірінші дейли. Бірақ екіншісінде ұмытпаш керек. Бұл деле бір шындыққа жақын. Бұл жанағы Байсал өзі суысыма татынақай жиит болған да. Ошо Байсалды Рахматулла мазақтап қойған да. Ошын ешкім ұқпасын деген. Бирок болбой эле элге чыгып кетеби деп корккон да, бирок баягы өчүн алыш үчүн жанагы конокко чакырган ошол. Эми чындык да, муну азыр улуу кишилер көрүп отурса айтат, биякта отуруп алып баягы калп айтып атат дегендей болбосун, бул чындык, аны айтып кетиш керек. Туурабы? Анткени аз тарых ошонун нугу менен кетет да, азыр кийинки сөздөр. Көп себептер да. Да, себептери көп да. Негизги ошолсо эки себеп болду да. Анан кийин жанагынтип сиз айткандай болуп атат да, туура айтасыздар. Чындыгында Рахматулланы Бишкек чебине жетип жанагы баягы сазга барып такалбаганда алды желдей учкан өтүп кетмек. Анда кыргыздын тарыхы. Ошон үчүн ким айткан ошол. Байтык өзү зор киши экен, Керкашка жаңынан атагы чыгып келаткан экен ошондо. Айтып атпайбы, көкүм минип турган деп. Жок, Керкашканы ошондо Байтык минип турганын айткан экен. Керкашка жаңынан күчөп келатканда Байтык оор киши айтып туруп, көкүм жетпей калдым, жетсе биз кырылдык, жеткин деген ана ошондо. Бир эле баягы кулач жетпей калган экен. Жана көкүм сайып түшкөн да. Жана сөз бар эмеспи? Көкүм ким сайды десе, Байтык сайды деп койчу деп айткан сөзү бар да. Туурабы? Ушундай сөз бар. Мына бир кошуп кетсем болобу? Айтыңыз. Мына Керкашка бар эмеспи? Мен укканыма караганда да, мындай болгон. Байтык жаңы ошо чыга баштаганда, жигиттер айтат экен да, батыр, эштин астында бир жылкы жүрөт деп. Кунан. Эмне жоор дейт, анан эле ээси жок, каяктан келген эч ким билбейт. Просто эште коросунда жүрөшөт деп, басып жүрүптүр дейт. Анда аны койчуларга бир койчуга берип коюңчу дейт. Анан бир койчу кылып берет, мына жакшылап карап, эмет деп. Анан ал койчу алат дагы тоого айдап кетет жайы менен. Анан күзүндө келген, күзүндө аш той башталат да. Баягы Керкашка да. Баягы ким койчу улактан деле биринчи, чабыштан деле баягы койчу биринчи. Анан айтат баягы жигиттери. Батыр, баягы биз берген жоор, ушу биринчини алып атат дейт. Кайтап кергиле дейт. Анан кийинчи алдырат дагы баягы кышында ошо жайында тоого жиберет, күзүндө алдырат дагы анан жакшытатып, анан Керкашка ошентип Керкашка болуп чыккан. Ошону Керкашка деп да. Мен оюмча да, бул эми себеп Кудай иш кылып жиберди да. Ар бир кыйын баатырларга бир мал жиберет да. Ошо видимо Байтык ошондой мал түшкөн сөйлек. Ушундай буйрулган ушундай. Мен оюмча да, кайдан келди эч ким билген жок да. Кудай жиберген сыяктуу да ушундай. Баатыр ошонун Керкашканан 25 жыл ошондо минген экен Байтык. 25 жыл өзү. Колпаковский аскерлермен келип бул чепти бусканы абдан чоң кыргызга таасирин тийгизди, жалпы кыргыздын элинин келечегине. Анан биз айтып коебуз, баягы кыргыздарды түндүгүн орустар, кээ бир тарыхчылар айтат, багынтып алган деп. Неме? Антпей эле баягы кыргыздар
буга орустун жардамына, оруска калкалоого муктаж болгон. Ошон үчүн же Боронбай да болобу, Сарыбагычтардын манаптары болобу, баары тең ошо оруска өзүнө ошол жака умтулушкан. Ошону айтып коюшубуз керек. Анан бул орустар келгенде мынау жалаң эле Байтик менен мамиле түшкөн жок. Алар бөлөк уруулардын да чоңдор менен, Сарыбагычтын, бугулардын немелери менен баары менен ымала түсүп турушкан. Ошондой эле бул Байтиктин агалары Байсейит, Бошкой, Тынаалы үчөө менен булар Байтиктен мурун мерке жактан атайын жолугушу болгон. Полковник Черняев деген. Бул тарыхтарда бар, китептерде архив маалыматтары бар. Ошон үчүн жанагы Байтикти жалаң эле жалгыз өзүн көрсөтпөй, могу ага туугандарын бөлөк манаптарда көрсөтүшүбүз керек. Андан кийин бул Кыргызстандын, кыргыз элинин талабы болгон ошол маалда. Ал боюн эзилип, могу феодалдык эзүүдө тура бермекпиз так. Анан бул жерден дагы айта кетчү нерсе, бул орустар буну эмгегин сыйлап 1867 жылы Орта Азиянын эң тынчыкмаларын баары тең коронацияга Санкт-Петербургга чакырышкан. Ошондо Москвага чейин 2 ай жүрүшүптүр. 2 ай жүрүп, баарын Москваны көрүшүп, анан Россия чын эле бул чоң күчтүү мамлекет экенин ошондо дагы бир жолу ошо ынанышыптыр ошо. Байтик барган. Байтик барган. Ошондо Санкт-Петербургтан жана орден Святого Станислава деген болот экен. Чоң бир таасирлүү ордендерден. Ошону буга тапшырышат. Анан кийин бриллиант менен шакек менен бриллиантты беришет экен. Капитан деген чин беришет. Ошентип жакшы сый көрүшүп кайра кайтып келет да. Анан бул жерден ошо Россия менен бул эми жалаң эле Бишкектин чебин алган үчүн эмес, Оли ата, анан кийин тиги меркедеги чептерди дагы алганга өзүнүн жигиттери менен Байтик өзүнүн салым кошкон. 200-300 аскер менен барып кошулбады. Бул жерден айтып коюш нерсе, бул жана Бишкек чебин алып атканда эле солтоо катышкан жок. Бияктан Жантай да келди. Жантай убада берипти да. Алар баары мурунтан сүйлөшүптүр. Анан Жантай сөзүнө туруп аскерлерин алып келген, жигиттерин алып келген. Баары тең алар да ынтымактуу, баары тең могу уруулар баары мындай бири-биринин мамилеси жок болчу, тигиндей мындай деген болгонбойт. Кыргыздар сурашып, билишип турган. Анан кийин мындай чоң неме болгондо, мисалы Кенесары учурунда жалпы кыргыздар бар баш көтөрүп каршылык көрсөткөн да. Ошондой эле анан бул кыргыздын арасында бар уруулардын ортосунда таарыш болгон. Мисалы Рысулбек Кетментөнүн чоң манабы болгондо. Ал абдан Кокон ханын да таасири күчтүү, бардык орустар менен да мамилеси күчтүү, атактуу манап болгон. Анан кийин ошолор менен ортодо бир таарыштар болуп, анан Байтик чаап, алардын айылын, малдарын алып ушундай болгон. Анан тиги Рысулбек ал да өзүнө ишенген киши орус бийлигине арыз жасат. Арыз жасып, сотко кайрылып, орустардын сотуна анан бул Байтикти Оли атага түрмөгө камап коюшат. Сот чечим чыгарып. Анан кызык нерсе, бул жерден генерал фон Кауфман болгон, Туркестан генерал губернатору. Ошол Оли атага келип түрмөдөн Байтикти жолуктуруп таң калат да. Ушул бизге ушундай эмгеги сиңген киши түрмөдө олтурганына. Андан кийин айтып, ошол жерден өзү неме буйрук берип, бул биздин киши, бизге чоң салым кошкон. Бунун үчүн жатат деп анан бошотот. Ошол да бул чоң окуя болгон мунун немесинде, биографиясында. Жанагы бир кошумчалык коеюн. Орустар жанагы бул Бишкекти алгандан кийин ал күчтүктү да алыш керек болчу да. Айлета теги ошондо Колпаковский жанагы Байтиктен сураган экен. Байсалдан балаңды бериңизчи, жол көрсөтүп сүйлөшүп, переводчик болгон да. Анда ошондо Байтик айтыптыр, мен уулум Байсалдан кыйын жигит, жакшы көргөн жигит болгон да. Аны ок учуп кетет. Андан көрө мен предлагайдым, сунуш кылайын Шабдан деп, Шабданды сунуш кылган. Анда ошондо Шабдан көрсөтүп барып, анан теги подполковник болуп келбеди. Ошондой жанагы. Дагы бир мындай мынча сөз уланып кетти, ошол унугумен кете берели.
Рысқұлбек чаппады. Рысқұлбек чапқанда меніңше ошол жерден Байтикеде оқ тиди, бутунан жарата алды. Байсалга. Жо биринчи өзү бутунан жарата алып келип, таңылгандан кийин баягы жигитке намыс, коёнго камыш керек деп 800 жигитмен барып чаппадыбы. Ошо чапканда анан жана Байсалга оқ тиет. Ошондон анан Байсалга экинчи жолу оқ тиет. Анан жанагы эки жакка артып келип, жанагы аялды секиртип аттатып атпай ок ататып атат. Мына ушул жерден бир сөз бар да, бул Күнтүү эли ошондо Тогуз-Торого эмнеге көчүп кетти ошондо? Бул жерден жанагы сөз ушу менен байланыштуу болот. Да. Бул ишара таарыш барыштырып ошол жерден Күнтүүнүн элин бул эми баарын эмес болсо керек. Баягы баарын эмес. Анан Тогуз-Тороо жакка көчүрүп, ушуга чейин ошо Күнтүүлөрдүн ал жакта бар деп айтышат. Мен таң калгам да, Күнтүүлөр биякта эмне жүрөт деп. Анан эми Солтон балдарынан ошо Күнтүү култуу чаа дейт да. Биз чаадан тараганбыз. Так. Канайдын тукумдарыбыз. Тиги Күнтүүлар сынчы айткан эмеш, булардын кыздары сулуу чыгат, аттары күлүк болот деп ошо жакшы баа бериптир. Бирок тыңчыгалар бар тең чаадан чыгат деп. Эми кичине тууган арасында таарыштар болсо керек, анан аларды ошо Тогуз-Торожого көчүрүп, кийин анан келиштир, көбүнчө келиштир. Анан калгандар да бар экен. Ушу эмне таарыш болгон ушу мен жакшы билбейм. Туура, эки вариантта да, бир варианты ошо жанагы бир аз Байтикти тааныбай, баягы биз болуштук силинен талашабыз дегенде анан Байтик баягы орустар менен сүйлөшкөндө керек бизге болуштук керек. Тогуз-Торого элиңер жыйнап болуш болгула деп жанагы Базаркул, Жаманкулдар жөнөткөн болуш керек. Ошондо кеткенде 2-3 жыл туруп анан кийин акырындап кайра көчүп келе башташты. Да? Бул жерден дагы бир токтоло кеткен нерсе, бул Байтик жекеле баатыр эмес, өзү акылман, боорукерде киши болгон. Ошо Тогуз-Тородогу туугандарын кайра чакырып алды. Баары кечирди да, чакырып алды. Буга эле бир мындай бир айтсак, ой айтсак, мына бул Байтиктин жанында Күнтүүдан Азамат деген жигит дайыма баягы акылчысы дагы болуп жүргөн киши болчу да, жигит болчу. Бирок ал Күнтүү баягы кубалаганда ага кетип калган Тогуз-Торого. Анан ошо Тогуз-Тородон Азамат келет да. Келгенден анан Байтикти чакырып отуруп алып анан кийин кышта калган сүрөттен, чучук, казы картадан, жаңадан кой союп берип отуруп анан, Азамат, Күнтүүда ушундай тамак жейсиңерби дейт. Анан ошондо Азамат айтат, Күнтүү эли кышкы тезегин жазга калтырбайт. Анан Байтик унчукпай калган. Өзү меке барган киши да намаз окуп жүргөн, намаз окуп бүткөндө, Азамат, Күнтүү эли намаз окуйбу дейт. Анда Азамат айтат, Күнтүү эли намаз окуп Кудайга жаккан жок. Салык берип алып, саган да жаккан жок. Күнтүү эли намаз окубайт дейт. Анан ойлонуп отуруп Байтик. Айтеги сенин баягы кытмыр куш сөздөрүң сагындым. Көчүп келдичи дегенде. Ошондон көчүп келгенди сүйүнүп кетип аткандан кийин бир жакшы карагер жоргосун берген экен. Узатып жиберет. Бир убакта отурса тышта тарс-турс болуп атат дейт, тарсылдап анан кыйкырат, эмне болуп атат сыртта десе, жигит кирип келип, ой билбейм, Азамат келип эле аттын ээрин чечип алып эле ээрди сабап атат. Мингеним Байтик берген карагер ат болсо, үстүндө Күнтүүнүн жигити, мыкты жигити Азамат мен болсом, бул ортодо эмне эле кыйчылдайт я, кычылдайт анан да ээр сабап атса. Ой, Жаманкул, берчи башка ээр деген ошо жанагы Азаматка дагы башка ээр берип узатканда акылдуулугу, ошого ачуусу келбей, баягы эметпей ошону сыйлаганы да, анан жанагы Азамат келбей, элин алып келип, кайрап келбеди. Мына көрдүңүзбү? Бул да акылдуулугу да. Экинчиси, бул жанагы Бакытай деп коет, Бакытай Айдаке деп коет. Булар дагы эптеп көрө катты кылып жүргөн эмелер, өзү балбан жигит болгон, өкөтөң. Байтиктин кол астында иштеп калган да. Сиздин жаныңызда жүрүп, оокатымды кылайын дегенде, мейлиң оокатыңды кыла бер дейт. Анан бир күнү Байтик караса, Бакытай жок. Бакытай кайда кетсе? Бакытай тоого кеткен, глейгенде эле төө көтөргүч отундарды далысына жүктүп алып келатат дейт. Анан кыйкырган экен, акмак. Ат чаптыргыла. Жүктү таштатты, атка мингизип келген деген экен. Бакытайды. Бакытай атка мингизип келгенде ошол кайра барып жанагы Бакытай көтөрүп келген жүктү 2 жолу төөгө аттырып келген экен да. Мына көрдүңөр, ошондо дагы Байтик өзү Байтик болуп турганда дагы тиги ошондо дагы карапайым элге мындай бир адилеттүү мамиле кылганыдыгы да. Мен бир кошуп коеюн. Бул Байтик действительно элди ойлогон адам. Элди башкарган адам.
ушунчалык көрөгөч адам да. Аны мен укканыма караганда мына кыргызда сөз бар да, солту элдин тогу деген. Ошо сөз кайдан чыккан? Себеби дегенде байтык мына жаз башталганда, мына солту элдин бардыгынан чыкыртып алып, жана мен чоң атам Өмөр да, ошо Умар болуп жүрөм. Өмөрдүн атасы Абдыраман болгон ошо. Ошо Абдыраман өзү айтып 37 жылга каза болгон да ошол. Айтат да, чоң кап бар болчу, чоң капта 2 центнер будай дейт да. Бүт барын чыкырып, 2 центнер будайдан өзү Абдыраман өзү төгүп беришкен да. Анан будайды айдасын деп соку менен. Баары тең анан алып будайды алып барып соку менен себишчи экен. Күзүндө дал ошо 2 кап менен толтура кайта алчу экен да. Бир жагынан эски будайды жаңыртат, экинчи жагынан элдер баягы сеп будай кеткеп анан сразу алакта элдин баары тең тоого кетчи. Тоого барып эле жайлоодо жатчы да. Анан күзүндө келсе эле будайдын баары бышып калат экен, өссө эле. Анан ооруп, анан элди ошон үчүн солтон элин ток кылып, багып, бул биринчиден байтыктан коркконунан айла жок айдайт. Экинчиден байтык өзү берип атпайбы будайды. Көрдүңүзбү? То есть ошон үчүн бул элди бакканда, то есть көрөгөчтөн мына ошо чүйдүн эли ачкачылыкта эч тентиген эмес, качкан эмес, ошон үчүн солтон эли ток деген сөз мына ушундан калат. Сизге бир суроо. Туура көрсөңүз айтып коюңуз. Абдыраман деп атпайсызбы? Абдыраман деген байтыктын баласы жок го дейм. Бул эмне баласы? Бул өгөй баласы. Абдыраман. Кандай болгон? Деге байтыктын досу болгон Шарпбай деген, өзү Кыпчак болгон. Кохон ханында бир вазирлердин бири болгон. Кыпчак деген. Жана по-моему сынган кылычта да бар. Ошондо байтык бул Кыпчак менен абдан дос болгон. Ким менен? Шарпбай менен. Бул Шарпбайдын баласы Абдыраман деген бейбаш болгон экен да. Анан bir күнү отуруп алып, 13-14 жашындабы, өзбек балдары менен отуруп алып, мушташа кеткенде, анан илгери акчаны белине байлашкенде, анан акчаны жулуп алам дегендерде чапса, баягы темир да баягы акча баласы эмес. Анан тиги бала өзбек болуп өлүп калат да. Анан бул жерден өзбектер анан өлтүрөбүз деп, үйдөн чыгарбай калыштыр да, кайтарышып эле. Ошентип атканда байтык жыл сайын барчу экен да, барып, анан айтат, мага бир киши керек эле ошол жактан. Түштү биздин чүйдө жемиш бактын баарын өстүрүп жардам башкарганга дейт экен да. Анда айтат экен, ай башка эмне кыласың? Менин баламды алып кет, бери муну өлтүрөт барыбыр. Ошон үчүн эгерде Абдыраманды алып кетем дейт. Жок, сен мындай албайсың дейт. Бала кылып алсаң гана барат дейт. Мындай барбайт дейт. Анан ошол жерден бала кылып алып, анан келип Абдырахман экенин аты. Өзүнүн баласы Абдырахман деген баласы бар. Анда ошентип Абдырахман деген Абдыраман деп койгон да. Анан ушунда келген. Анан бүт хозяйствону мына чүйөрөндө мына алма бактын баарын тиктиртип өстүргөн ошо Абдыраман, ошо Абдыраман багып. Анан кийин байтык бир эле агый болчу да, кийин ошо бүт балдардын баарын тең аял алып берип жиберет дагы, Абдыраманды алып калып, Абдыраманга Калча дегенден Жыргал деген кызын алып берет. Анан өзү байтыктын үйүндө калып, анан кийин ошо байтыктын үйүндө ошо Абдырамандын балдарын баары, Кулакмат, Өмөр, Досту, Эмчи, Саадыбайдын баары ошол үйдөн төрөлгөн. Анын мен папам Саздакбай да ошол агый төрөгөн. Анан 1911-жылы Кеминский жер титирүү деп атпайбы? Ошондо жер титиреп, ошондо үй ураган экен да. Ошондо суроо. Эмне ошондо байтык ошондо там иш алып турбу? Байтык биринчи агүйдү ушчу салган да, бөлдөктүн боюнда. Мен ошо кийин барып мен атам көрсөттү, чоң атам мынакей деп. Кирпичтери бар жаткан. Жана башкыр суга жолдун баягы кичине дөңдө да. Кирпичтерде ошо чоң үй болгон дейт, ошо көп комнаттуу дейт. Анан ошондо чоң атам мынтип айтат, баарыбыз да мындай жатабыз дейт. 11-жылда. Бир убактары жер дүңүлдөп келет экен дейт. Анан та дегенде жер мына идишактын баары секирет дейт да, көрсө ал ушул жерде мындай жетиртип өттүр да, мындай эмес. Мындай экен да. Ушул жетиртиргенде момтипти да. Анан өтүп кетти дейт. Экинчи жолда дүңүлдөп келди дейт, дагы такылдады дейт. Ошондо стена тарс деп жарылды дейт мындай. Көрүндү дейт. Дагы жатабыз дейт. Үчүнчү жолу жер титирегенде мындай ачылганда айдын жарыгы үйгө кирди дейт. Ошондо Абдыраман айтты, ай балдарым,
eşke çıgalıkçı dep. Anan tünkü ertemenki saat 4-5 oldu. Tangamal deydi da. Eşke karangı deydi da. Eşkeden ayınca oturat deydi. Çıkkanda deydi. Gittim bari ulugan deydi. Attım barsı bir şum deydi. Eldim bari kıyı kürük deydi. Anın gün jarık bolganda karasak deydi. Oşo böltökten da çoğun yer jarılıktır deydi da. Ilda karay. Bişkek'e karay ketken da aylanıp. Anın oşunda çoğun biz taştırgısak deydi. Tak köpkeçen takıldap balıp anan jok boldu. Şunçalık büyük emek boldu. Jarılga etken eken. Jarılgan dedi. Al жерден секирип өтө албайсың дейт. Ушундай чоң болчу дейт. Анан кийин урапсынан бар толуп калды дейт да. Мына ошентип. Күн тууларын тогуз туроого көчүп кеткен. Ошол кезде ушу Кыргызда таралган иш экен. Мисалы көп урууларда бирине таарынып алып эле көчүп кете берчү экен. Мисалы бугулардан Кыдык деген бер жакка көчүп келген, могу Кара Балта жакта Кытайлар көчүп келген таластан. Ошондой көп болгон. Бул да күнтү да ошондой болсо керек. Анан Аксакалдын айтып атканы жанагы бул Солто элдин тогу деген бул белгилүү сөз, Калгылуу Олиянын сөзү, баягы бул Сарбагыштын чабышынан кийин чыккан, өзү айткан, ыр менен айтылган сөз дейм. Анан кийин бул жерден муну айтып кетиш керек. Могу өткөн Совет доорунун эме көп эле жакшылыгын көрдү кыргыз эли. Ошо менен бирге жанагы таптык көз караш деп, bu ушундай улуу инсандарды каралоо, терс көрсөтүү адатка айланып калган да. Ошондо бай манаптар деп, ошо манаптар өзгөчө. Манаптар булар байлыгы жок болгон. Булар өзүнүн акылмандуулугу, өзүнүн ушундай эл багып, элге мындай башчылык кылган урпактан урпакка уланып келген. Бирок манап неме Баатыр деген ат, манап жалпы калат го. Баатыр деген ат мындай мураска берилчү эмес. Ар бир кийинки муунда Баатыр болгон киши өзү ошого татык болуш керек. Ошон үчүн мына жана айтып атпаймынбы, Канайдын 3 баласы Баатыр болгондо Байсейит, Бошкой, Байтик деп. Так. Анан сиз жанагы бир уш жерге кошуңуз, жанагы таптык мен кичинекей болчумун. Ошо 5-6 жашымда анан Алы Токонбаев келди биздин үйгө. Ömer çoğunlukla ben söyleştim. Moldakmat, Taşmatmaz, Moldakmat. Baygüçük degen jigiti, Baytıktın jigiti. 96'dan jadval kalanda 100'ten aşıp öldü men kiyinde. Men 10 yaşımda öldü de. Görüp kaldınız mı? Конечно, men 19. Baytık şunda kıyın kişi. Al bir de mesela Baygüçük çakırçı mesela. Baygüçük sami kalanda. Ana şunda Алы Токонбаев suradı Baytık jönde aytıp berişti. Anan keyin Akay Mergen jönünde aytıp berdi. Ana aytты Akay Mergen jönünde mintip aytты da. Akay Mergen Sulaymankul'un dostu eken, Baytıktın balası. Bul ökö bazardan barıp oğdары alып kelçiken, anan ökö dayım toğu barçiken da. Al vaqta bul tekelerde atıp etin jegen emес. Erimekke da, es alğanга barışat da. Anan kırıp barın attım berçi emesken. Prosto barıp es alıp koyçulatkan jatıp anan tekelerde atat, echkilerde atat birdenligi de mümkün. Ошентип эс алып келчикен да. Дайым ошентчикен. Акай ошол үйдө жашачыкен Байттын үйүндө. Прям эле. Анан бир күнү Акай Мерген өсү кетип калыптыр да. Анан ошо жок болуп кетет. Анан сөз чыгат ушта. Акай Мерген бугу аткан эмес. Ошто бир бугу келген экен да. Атып, анан мүйүзүн шабдан алып барып бериптир да. Кемиге. Эң башын мүйүзүн. Анан ошо бойдон келбейт. Жарым жыл өтөт, 1 жыл өтөт да. Gelgende ana bir vaqta Baygüçük aytıp kalat, Batır, Akay gel atat dep. Çıkırıp koyçu deydi. Anan ösü çoğun zalda törde oturat deydi. Kilemlerden bayağı salıngan deydi. Kiyisterde. Anan oşonda Akay Mergen geldi, bosuğa oturdu, çögele oturdu deydi. Salam berdi deydi. Baytık algan çok deydi. Anan aytdı. Ay Akay, senin de buğattın mı deydi. Men akmakmın, mınday etkinde ösün uruşa başlap durdu Akay. Akmakmın, mınday etkinde deydi. Emne, oşonu buğunun başın jantayga alып barıp berdin mi dep. Yani tege Akay dağıla ösün, men akmakmın, men öldürsöň sen men kun ölümünde moyun alıp atat da. Şonken dedi. Şabdan kim ele? Emne, oşo menden artık bolup ketipdir. Emne namus da. Baytıktın uyunda jürüp
Мына мен үйдө жашайсың. Мен биздин аттым менесиң, Сулайман кул менен дос жүрөсүң деди. Аны подвать эткен, предатель да как. Ошентип айтып ананда мойнуна алат. Анан байгучук дептир, бир чака суу алып кел дептир. Анан бир чака сууну алып келиптир. Анан бир табакма суу бер дептир. Анан акай мерген ичти дейт. Таза суу. Ичти. Анан байгучук өсүп айтып атат. Анан жака чап деп айтты дейт. Анан байгучук айтат, мен минтип келип калып минтип койдум дейт. Үйдө чыкканда. Имитация. Имитация. Анан экинчини бер деп айтты дейт. Экинчисин бергенде суу батпайт экен дейт. Кайта атат экен дейт. Дагы чап десе Сулайман кирип келиптир. Ата берчи Сулайман өзүм жайлайын деп айтты дейт. Алгын дептир. Эчтип барып кой союп, чепкен кийгизип, ат мингизип кечирим сурап. Анан ошол жерде ушинтип калган экен да. Анан мен айтты да ошентип. Анан ошол бойдон ал токмой кетти. Анан мен школда окуп, 3-чү класста окусам, китепте да Акай мерген окусам. Ушта Байтикте Акай мергенди чыла ичиртип, бок жедиртип, чырканга китеп бар, китеп. Мен өзүм окумда чырканакка чилеп, байлап, сүйрөп аттын куйругуна ошентип өлтүрдү деп жазыптыр да. Бул кандай? Мына бул жерден бул ал токомбоев бул политикага карап бир жаман деди. Бирок ал Кыргыздын мындай кандай залкар адамдарын жаман, Кыргызды жаман көрсөтүп атат да. Ошондой бир как басмачы сыяктуу. Мына ошондой бизде жазуучулар Кыргыз эмес, манаптарын. Манаптар. Эми ал кыргыздарга тиет өсөт. Орустар окуганда басмачы деп айтат да, илгери билесизби? Ошон үчүн мына биздин кээ бир жазуучулар туура эмес политикага келип, кошоматтанып баягы политикага жазам деп. Азырда ошондой политика жасап берип кошоматтанып бирөөнү жазгандар бар да. Негизи жана Акай деп атпайбызбы? Акай деген Акай эмес менче. Бул жана Накай уругу деп атпайбы? Ошо була кишинин аты өзү Адыл мергенчи. Ал бул тиги Бөлөкбайдан келип бу аларчага аңулук улуксатпы деп айтып дегенден уруксат берип койгон да. Ал өзү Адыл аты калып Накай уругунан деп жүрүп асы калган, нысы калып Акай болуп калган да. Менче ошол Акай. Эми сөздүн аягына келип калдык. Байтиктин өлүмү. Ушу бул кандай каза болуп калды Байтик? Кандай? Бул тег чындыгы кандай? Кандай себептен өлгөнүн эми мен маалыматым жок, но 66 жашында кайтыш болду. Анан кийин ашын байбичеси менен тиги баласы Байсал башкарып, чоң байгелерди коюп жакшы узатышты деген кеп бар. Бул анда мындай. О Байтик өзү баягы ажыга барып келгенде намаз окуп калбады беле. Жанагы эртең менен багымдат деп атпайбы? Ошо багымдатты окуйм деп Акчиде турган экен ошондо. Мен билишимче Акчиде турган. Ошо анан эртең менен чыкканда баягы жеңил желпи кийинип эле тышка чыгып баягы дарат кылайын деп чыккан экен. Баягы галош кийип алыптыр да. Чийдин чөмөрү дейбизби? Ошол жанагы тамандын баягы булчуң этин тешип кирип кетиптир. Ошондон баягы зилдеп кетип. Бир жылдан кийин эле качып болуп калбадыбы? Чындыгы да ошондой. Ошо мен укканым барганда, ошо чоң атам айтканда, көбүргөн буту ириндеп кетип, ошондон жок, ошентип айткан, ошондон каза болгон. Болбогон жерден эле бир каза болуп калды. Ошентип каза болгон деп. Бу Байтикти качанга коюшкан? Байтикти бул азыркы турган күмбөзүн эле жан ошол жерде коюлуп атат жанагы. Мындай. Күмбөз турбайбы, мен чоң атам көрсөткөн. Күмбөз бир жакта турат. Ар жагында 4 чарчы бийик дөң турбайбы? Ошо күмбөздүн ар жагында ошол жерге коюлган экен да. Ана күмбөздө кийин салынган күмбөз. Күмбөз коюлган эмес. Анан күмбөздө баягы археологдор текшеребиз, башын көрөбүз, бутун көрөбүз деп, же алтындары барбы деп тигини катышкан. Бирок эч ким айткан эмес, жанагы атамда айткан, чоң атамда айткан эмес, байгучукта эч ким айтпаган. Это было ошо илгериле каскан эмесе. Археологдор да. Аны ошо ар жакка койгон. Эми ошо ар жакка койгон дөңдө ошо Байтик жатат. Байтик айтыптыр, мен эми мал болбой калдым. Мени дептир Түлөк жакка мына Камышановка алып бар дептир да, ошол жакта. Потому что эл көп келет дептир. Анан ошондо ошол жакка каза болот. Каза болгондон кийин анан сүйлөшүптүр. Элден бурун балдары, анан туугандары көтөрөт, андан кийин ар кайсы көтөрөт. Анан арабага салабыз деп. Анан дейт ошо мен чоң атам илеп айтат да, биз көтөрдүк биринчи дейт.
көтөрүп мындай чыктык дейт, бир 30-40 метрден кийин. Çok жүгүрөбүз дейт, мындай баскан жүгүргөндө. Анан ал жерде күтүп туруптур. Шагылы биздин алда кет дейт. Экинчи жолу биз атка минип алып, чаап отуруп, экинчи көтөргөнгө 40 километрге. Экинчи көтөргөнгө очередь жеткен жок бизге дейт. Ушунчалык эл көп болгондо, анан ошондо жанагы бөлтөктө койгон жерден кийин бүт Таштөбө, Кашка суга чейин эл толтура дейт. Бұл күмбезді 2 бөлмелі қылып салыптыр илгери. Салғанда бұл қыштан салған дейді. Қыштан салған екен, бирок биринчи киргенде чоң бөлме екен. Бұл жерге елдер кирип Құран окучу экен. Аркы жаткан жерине баягы көчөгө тартып койчу дейт илгери. Кирчү эмес дейт ары. Окучу дейт, ошо бер жактан окуп кетишти дейт да, көчөгөн ары кирчү эмес дейт. Бирок кийин Совет дооруна жетпей элеби кышында элдер берки бөлмени бузуп кирпич менен печке салып ашкан экен да. Ошо печкадан бир печкасы күлбөй койду дейт. Анан кайра кирпичтерди ыргытышыптыр. Мен бир нерсе алып берем ошого. Бизде көрпөдө айдан киши келгенде, эми Жумгалдан келишкенде көп киши баягы согуш убагында келишкен, согуштун астындабы. Анан көрпөдө айдымда Боркер. Анан ошо мен өзүм көрүп калдым ал кишини дагы. Анан ошо киши барып кирпичти бузат күмбөсүнөн. Бузуп алганда бир киши туруп коткон чабат. Өзү эле кирпичти. 3 күндөн кийин өлүп калбады ошо айтып. Эч ким ошондон кийин калбай кирпичти бузбай калды. Печкага бышкан кирпичти алып бышкан Сөтөр сөзүнө чоң эмес ал 40-жылдарда баягы согуштун астында. Сизми? Мына көчмөндөрдүн баатырларын, жол башчыларын жашырып койгон жерин айтчу эмес. Илгертен калган салтта. Анан бул уже мындай бийлик бар болчу, анан белгилүү жерге эле коюлган. Анан 30-жылдары монда бир жаман Совет бийлигинин адаты болгон. Эски эстеликтерди, мына күмбөстөрдү сындырып, бузуп дегендей. Ошондо мен укканым бар, ушу бузууга катышкан кишилер жана сиз айткандай көп жакшылык көрбөй, кырсыктап болгон деген элдин арасында сөз бар. Ошо күмбөздү бузганда. Бири да айткан жок Байтиктин жаткан жерин. Мендан эчким айткан, мен асыр айтып атам. Элдин мындай ушунчалык берилгендиги, элдин ушунчалык намыстуулугу, көрдүңүз? Эчким айткан жок Байтик. Баланча жатат деп. А бер жатып күмбөстүн ичин каза беришти, анан кетип калышты. Байтик баатырдын өмүрү, элге кылган кызматы жөнүндө көп эле мындай тарыхчылар, окумуштуулар, журналисттер жазып атышат. Ошолордун арасынан мына Салморбек Табышалиев, тарых илимдеринин докторунун эмгеги зор. Анан кийин Аба Такырбашев деген аксакал горисполком башчысы болчу. Ал киши жазган. Өмүрбеков Токторбек деген биздин илимдин доктору бар. Атайын өзү бул боюнча диссертация жактаган, докторлук диссертация. Бөлөк инсандарды кошуп барынан. Так, а кишинин да эмгеги зор. Деме мындай публицистикалык дагы көп эмгектер бар. Ушуну айтып кетиш керек. Алардын эмгеги. Сиздерге рахмат. Bir saatin içinde мындай көп эл билбеген баягы сырларды ачып бердиңиздер. Дагы бир жолу Байтик баатырдын Когаламдын заманында кыргызда айтат го, каны көкөрдө жаны канжагада жүргөн жигиттердин бири болгон Байтик баатыр. Ошого карабастан эл жери үчүн кармашып, өз эмгегин элине кошумча кылып, мисалы кошкон адамдардын бири. Сиздерге чоң рахмат. İşleringizde iyilik bolsun. Şunu menен Sanjira programmasını аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламаттуу болуңуздар.